Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ташиев 500дөй Ооган студентине виза берүүгө даярбыз. Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары 500дөй студенттик виза бергенге даяр. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев айтканын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанды өзгөчө тынчсыздандырган нерсе Ооган жаштарынын, айрыкча аялдардын тагдыры. Алар кыргыз жаштары сыяктуу заманбап билим алууга, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө жана өз мекенинин жыргалчылыгы үчүн иштөө үчүн талап кылынган кесиптерге ээ болууга умтулушат. Биз өлкөнүн экономикалык жашоосу шал болуп, миңдеген үй бүлөлөр үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болуп жаткан куралдуу саясий тирешүү шартында сапаттуу билим алуу мүмкүн эмес экенин жакшы түшүнөбүз деп айтылат Ташиевдин билдирүүсүндө. Кыргызстанда окууну каалаган Ооган студенттери Кыргызстанга келүү, турак жай табуу, окуган университетин тандоо иштерин өз алдынча чечиши зарыл. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ооганстандагы Талибан кыймылы жапкан университеттердин студенттерине Ооган жаштарына студенттик виза берүүнү сунуштаган. Талибан кыймылы соңку 20 жылда биринчи жолу башкала Кабулга кирди. Жоочулар президенттик сарайды ээлегени белгилүү болду. Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кабулдагы дипломаттарын эвакуациялап жатат. Президент Афганистандагы кыргыздарды тез арада эвакуациялоо тапшырмасын берди. Президент Садыр Жапаров Афганистандагы кырдаалга тыкыр көз салып, тийиштүү мамлекеттик мекемелерде маалымат алып жатат. Бул тууралуу 16 августта мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагында убактылуу жүргөн кыргыз жарандары менен дайыма байланышта болуп, алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чараларды күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. 16 августка караган түнү талиптер Кабулга кирип, Афганистандын аймагы толугу менен алардын көзөмөлүнө өткөнүн жарыялаган. Жоочулар президенттик сарайды ээлегени белгилүү болду. Афганистандын президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. Убактылуу өкмөт түзүлүп, анын башчысы болуп өлкөнүн мурдагы ички иштер министри Али Ахмад Жалали дайындалды. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кабулдагы дипломаттарын эвакуациялап жатат. Талиптер өлкөнүн аталышын Афганистан Ислам Эмираты деп өзгөртөт. Ооганстандагы Талибан кыймылы 15 августта Борбор шаары Кабулду курчоого алып, түнү Ооганстандын расмий бийлиги эч кандай каршылыксыз багынганын жарыялаган. Алар президенттик сарайга кирип, учурда өлкөдө убактылуу өкмөт түзүлдү. Ал эми Ооганстандын президенти Ашраф Гани Ахмадзай үй бүлөсүнүн жана бир канча чиновниктердин коштоосунда өлкөдөн чыгып кеткени айтылды. Айрым маалымат булактары аны Өзбекстанга ушту десе, айрымдар Тажикстанга барды деп жазды. Ашраф Гани азырынча өзүнүн кайсы өлкөдө экенин расмий жарыялай элек. Ал ортодо талиптер өлкөнүн Афганистан Ислам Республикасы аталышын Афганистан Ислам Эмираты деп атоону көздөп жатканы белгилүү болду. Талиптер 1996 жылдан 2001 жылы өлкөнү башкарып турган убактада ушундай аталышта болчу. Булак Марал ФМ KG. Ооган аскерлери Тажикстанга учуп өттү. 16 августка караган түнү 143 Ооган аскери тик учак менен өлкөдөн учуп чыгып, Тажикстандын Хатлон областынын Бахтор аэродромунда конду. Бул тууралуу Озоди Тажик кызматы билдирди. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдары министрлигиндеги булактар Ооган качкындары жергиликтүү университеттин жатаканасына жайгаштырылганын билдирди. Алардын арасында 2 аял бар. Кечинде учуп келишти. Азыр башка жакка которуу маселеси каралууда, бирок чечим кабыл алына элек, деди атын атагысы келбеген маалымат булагы. Анын айтымында Ооган аскерлери 3 учак жана 2 тик учак менен Тажикстанга учуп келген. Жанында ар түрдүү 55 курал жаракта болгон. Алар президент Ашраф Гани өлкөдөн качып башкала Кабул алынган соң Тажикстанга учуп өтүшкөн. Булак Азаттык. Москвада бири-бири менен мушташып күч сынашкан кыргыз мигранттар кармалды. Москва шаарынын Твер көчөсүндө полиция кызматкерлери Кыргызстандын 12 жаранын кармашты. Алар бири-бири менен мушташ мелдешин уюштурушкан. Бул тууралуу ТАСС басылмасы укук коргоо органдарындагы булактарына шилтеме берүү менен билдирди.
Полицияга Твер көчөсүнүн номер 6-үйүнүн короосунда эркек кишилер топтолгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке барган полиция кызматкерлери Кыргызстандын 12 жараны бири-бири менен мушташ мелдешин уюштурушканын аныкташкан. Алардын баары кармалып полиция бөлүмүнө жеткирилди жана түшүнүк кат алынды деп билдирди ТАСС. Дагы ызылдап чыгышты. Айрым министрликтер чоңдор өз тармагында иш-аракеттерди жасап алып болушат эмеспи? Мына Билим берүү министрлиги да жаңы окуу жылына карата ардекелерди караштырып, мектеп фондуларына ата-энелерден акча чогултуу демилгесин көтөрүп жиберди. Албетте, мамлекеттин казынасын каалагандай чоюла турган резина эмес. 30 жыл уурулук системасы орноп, жеберине жетип калган. Анан ата-энеден азыраак чогулталы дешкен да. Бул демилге кимге жаксын? Ата-энелер ансыздан мектеп, детсад, дагы толгон токой жактарга акча берип, оорукчан болуп калышкан, тажашкан, балдарда суук тумшук болуп жаман көрүнүшкөн. Баягы эле таз кейпибиз да. Анан муну президент деле түшүнөт, ал деле биздин жаран ата-энелик милдетин билет. Анан министрликтин бул демилгесине каршы чыгып салды. Токтоткула деди. Бул карапайым калкка жакты. Базарда баалар жерге түшпөй жатканда кимге жакпасын? Баары эле ыраазы болуп, баары эле колдоду. Мамлекет каражатын башка жактан тапсын, ал өкмөттүн милдети. Бирок да муну баягы эле жумурткадан кыр издегендер башкача ырдап чыгышты. Көрсө президент элге жакшылыкты туура иштерди, туура багытты, туура аракетти чын дилинен эмес, калп эле элге жагыш, көрүнүш үчүн жасап жаткан имиш. Жеңил пиар үчүн эле ушундай жасап жаткан экен. Мына сага, ал өзү андай жакшы иш жасай турган жакшы деле киши эмес. Ушул кантип болсун? Эми министрлик бирди жасаса, президент элди ойлоп каршы чыкты. Анын эмнесине чукулушат? Эмнеге дароо бузукулук жасашат? Эмнеге эле жаман жагын издей беришет? Ырас, токтотуп койдубу? Сонун болду. Эми мектепке акча төлөбөйбүз. Анын эмнеси жаман? Теги ишкерлерди милиция барып текшерсин деген долбоорго да президент каршы чыкты. Туура дей. Ишкерди ансыз деле баары текшеришет. Үйүндө аялы да текшерет, кайненеси да текшерет. Эми милиция калдыбы? Буга дагы президент каршы чыкты. Мамлекеттин башчысы катары туура эмес деди, каршымын деди. Эми ушуну да туура деп койбой, жакшы деп койбой, жумурткадан кыр издеп жатышат. Жок, бул чындап эле жөн эле жеңил пиар дешипчи. Иши кылса, президент такыр эле туура иштерди чындап, чын көңүлдөн эмес, калп эле пиар үчүн жасайт экен. Ал эми ката кетирсе, ал чындап жасаган болот экен. Мына сага. Өкмөт акимдерге ак жип миндирем деди эле. Чынында акимдердин унаа көйлүгү эскирип жаңыртыш керек болуп калган го. Ага 60 миллион сарптайбыз дешкен, бирок элге жакпады. Акчаны башка жака эле иштетпейлиби дешти. Президент макул деди да акимдердин машинесине каршы чыкты. Койгула деди. Эми ушуну да ызы-чууга салышты го чиркин. Жеңил пиар. Калп эле дешип, элдин пикирин эске алып жасаган ишин ушинтип каралап чыгышты. Ушул кантип болсун? Акыркы кездерде президенттин ар бир кадамын аңдып, катуу басса таскак деп, акырын басса аксак деп катуу контролго алгандар бар. Тим эле кайнене болуп алышты. Балким алар курсагы ток, кийими бүтүн. Балким арам акча таап, бирөөнү каралап жан баккандар болушу мүмкүн. А тиги курсагын багам деген карапайым кишинин мындайга убактысы жок. Каралаганга дити деле жок. Алардын түйшүгү башка. Жан дүйнөнү тазалап алалы тургандар. Кыргыз аргументи.